33 бөлүм. Көчтөгү кырсык. Чегирткелер чыртылдап, күн ала көлөкө болуп калган маал эле. Жайылы аккан сары өзөндү бойлоп өскөн калың камышты аралап өткөн төтө жолдо каалгып көч келе жатты. Бул көч Миң булактан чыгып Суябка карай жол тартып бара жаткан Сунайым Канайым менен Гүлай Ханбикенин көчү боло турган. Калың камыштын арасында чаарала жолборс кыймылсыз жатты. Ал 5 күндөн бери наар тартпай айбан болсо да каары бетине чыгып ачык эле. Оттой жанган саргыч көздөрү жакындай келе жаткан көчтү тиктеп ар бир добушту тыңшоодо. Жолборс табияттын эң таш боор мергени. Ал азыр өзүнүн кимге кол салаарын билбесе да, канындагы жырткычтык сезими ага курмандыктын жакындап калганын кабарлап жатты. Желге шуулдай термелген камыштардын катуу өзөгү анын чыңалган булчуңдарына тийип, куйругу жерди акырын ургулап, секирүүгө даярданды. Караандар жакындаган сайын тер-жыттанган аттар менен адамдардын ачуу жыты каңыл жарын жарып, жырткычтын даам тарткысы келген оборун ого бетер ачып жиберди. Көчтүн эң артында 2 атка чегилген үстү башынан бери туюкталып жасалган чакан жыгач арабада колуна кишен салынган туткун үндөбөй башын жерге салган тийде термелет. Ал кара булут болчу. Жигит көздөрүн жумуп, акылын пештеп, андан ары эмне кылаарын ойлонуп келе жатты. Азырынча ага Бектурду өлтүрдүм деп түздөн түз күнөө кое алышпайт. Атасы кабыл келип, Куттемир ага анчалык зыян кылбай турганын, Бектурду өлтүргөнүнө эч бир далил жок экенин айтты. Такыр эле айласы кетип бара жатса, жайчылык өнөрүн колдонот. Бирок бир жаман жери касиеттүү жай ташы өзүнүн өргөсүндө боз курчунунда калып калган. Аны да алдырып келүүнүн бир амалын табар. Корккон эле Айбарчаны Куттемир чегилдердин баатыры Баяска тартууга берип жибербесе экен деген ой. Ошондо эле ой боюна койбой ала качып кетсем, каган мени баары бир тапмак эмес, деп азыр ичинен аябай өкүнүп баратты. Айбарчаны куткаруунун ордуна өзү колго түшүп калганына намыстанды. Эми ыгын таап качып кетээрин же тагдырга моюн сунуп олтуруп берээрин билбеди. Аттарга коно калган ылаалар менен чымын-чиркейлер анын бетине да конуп тажатты. Такыр айласы кеткенде колундагы темир кишенди шылдыратып, аларды кубалаган болуп коет. Бир кезде жоргонун үстүндө чайпалган жаны эми минтип жыгач арабада жанчылганына кайыл болуп, бет алдын тиктеп унчукпай келе берди. Ушул оомалуу төкмөлүү дүйнөдө ким өтпөгөн, ким калбаган? Бектер да, хандар да өткөн. Тирүү жандын баары бул өмүр кербенинде жолоочу эмеспи? Акыры башта бир өлүм, башына салганын көрөр. Ушинтип чайкылдаган арабада жигит өз оюна алаксып бара жатканча көчтүн алдынан ызы чуу чыкты. Аялдар ызы чуу түшүп, күзөтчүлөр бакырып жатышты. Эмне болуп жатканын түшүнө албаган кара булут жыгач арабага жармаша калып, алды жакты карады. Алдыда ач айкырык, куу сүрөөн болуп, аттардын дүбүртүнөн башка эч нерсе угулбады. Душмандар кол салды, деп ойлоду. Ажал ушул жерден жетмек беле. Жок дегенде колунда кишени жок болсо да кармашып жатып өлбөйт беле. Кара булут жанталашып кишенди кантип чыгаарын ойлонду. Анын алдында эле камыштын арасынан атырылып чыккан чаарала жолборс түз эле Гүлай минип бара жаткан ак боз аргымакты качырып сала берген болчу. Ажалы жакындаганын сезген аргымак жа бербей ала качты. Кыздын чыңырган үнү катуу соккон желге термелген камыштын шуудураган добуштарына кошулуп бара жатканы жан чыдагыс бир ирмем эле. Көч ийрилип токтоп, кербин башыны кайтарып келе жаткан 4 күзөтчү алдыга карай чаап кетти. Кара булуттун качууга эң ыңгайлуу учуру ушул болчу. Ал көп ойлонуп олтурбай, жыгач арабанын эшигин жара тээп, жаңы эле андан секирип чыккан кезде күзөтчүлөр кайтып келип калышты. Сен кайда, Бекзада? Качканы турасыңбы? Деди алардын бири кылычын жалаңдата сууруп чыгып. Жоо чаптыбы деп жанымды коргоюн дегем. Жоо эмес. Гүлай Ханбикени ат сүйрөп кетти. Я, эмне дейт? Кара булуттун ың-дыңөчө эмеле өз эшигин жара тээп салган жыгач арабага сүйөнө туруп калды. Аңгыча Бекзаданы чакыртып жатат, деп көчтүн алдынан бир жигит алактап энтигип чаап келди. Ким эмнеге? Деп сурады кара булутту кайтарып бара жаткан күзөтчү жигиттердин бири. Гүлай Ханбикенин абалы начар. Кара булут Бекзада келип дарыласын, деди Сунайым Каганайым.
Кара булут колундагы кишенди шылдыртатып барган кезде өкүрүп бакырып ыйлаган Гүлайды арабанын үстүнө жаткырышкан экен. Бети башынан кан жая берип, сулуу жүзүнүн бири жок, кийими тытылып, тамтыгы жок. Кара булут Гүлайды тиктей албай бир саамга жүзүрүп кетти. Канды токтото турган дары чөптү алып келиш керек, деди анан кыздын жанында шолокто уйлап турган Сунайым Каганайымды карап. Каганайымдын жанындагы нөөкөрлөр эмне кылаарын билбей калтырап тиктеп турушту. 34-бөлүм. Шумдуктуу кабар. Биарслан көз ирмебей шыпты тиктеп жатты. Өзүнүн бул дармансыз абалына биресе кыжыры келсе, биресе уялат. Атасы Аязхан менен агасы Шегу сасаниттердин калың колун сүрүп жатканын ойлогондо, өзүнүн төшөктө жатканы анын намысына катуу тийип жатты. Кечинде согуштан кабар алып келген чабарман абал бир топ жакшырганын, сасаниттердин колу чегиле баштаганын айтканда, бир жагынан бул кабарга сүйүнсө да, согуш талаасында атасы менен агасына арка жөлөк боло албай, жоо менен кармаша албай жатканына күйүп бышты. Акыркы күндөрү чачтан келген эң мыкты табыптар Биарсланга күчтүү дарыларды берип, күнү түнү дарылашты. Жигиттин темирдей эрки жана жаш денеси акырындап калыбына келе баштады. Тили күрмөлөөрү менен битикчини чакыртып, Айбарчага кат жаздырган эле. Кыздан аны күтүүсүз суранып, ден соолугу оңолоору менен бара турганын айтып чабарман жөнөткөн. Чабарман ашып кетсе 2 аптада Мең булакка жетет, деп бир аз көңүлү тынчыган жигит бүгүн Пайкенттин думук турган ысык аптабына чыдабай өз бөлмөсүндө жаткан. Ошол маалда бөлмөгө атаян энтиге чуркап келди. Ханзада, чабарман шумдук кабар менен келди. Тез укпасаңыз болбойт, өтө шашылыш дейт. Тынччылыкпы? Кирсин чабарман, деди Биарслан жаткан ордунан алсыз өйдө боло берди. Кызматчы 2 жигит чуркап келип ага отурууга жардам беришти. Эшиктен кирген чабарман башын ийип чөк түштү. Тез сүйлө, эмне кабарың бар? Деди Биарслан чабарманга. О, теңир жалгаган тегин. Кыргыз урууларынын арасында чоң чатак чыгыптыр. Кагандын айылында Айбарча бий кечке үйлөнмөк болуп, көөлөп келген Бектур баатыр 7 күндөн кийин эртең менен ордунан турбай жаны көккө учуптур. Баяс баатыр келип, Каганга карындашы Айбарчаны, кызы Гүлайды тартууга бересиң, деген шарт коюптур. Ал гана турсун, Кагандын жалгыз уулу Шаа Болотту дагы туткун катары алып кетем, болбосо элиңди чаап алам деген экен. Биарслан уккан кулагына ишенбей, нес болуп, деми да бир көз ирмемге токтоп калгансыды. Айбарча эмнеге аны күтпөй Бектурга турмушка чыгууга макул болду деп аң-таң калды. Бул эмне деген кабар? Айбарча, анын антташкан жары Айбарча Бектурга турмушка чыгып дейби? О, теңир, бул эмне деген сандырак кеп? Жигиттин өңү кумсарып, жука эриндерин бек кымтып, каары бетине чыкты. Аны байкаган атаян токто дегендей чабарманга белги берди. Бир тынымдан кийин гана Биарслан оң колу менен чекесин кармап, "Кош, уланта бер", деди үнү каргылданып. Ошентип Каган да, Баяс да кол курап жатыптыр. Биздин тыңчыбыз Баясбек 4 түмөн, тагыраагы 40 000 кол топтоду деп укканын айтып келди. Баяс Куттемирдин үй бүлөсүн туткунга алып, Айбарчаны тартууга сурап жатабы? Биарсландын көздөрүнөн каардын учкуну жылтылдап, үнү кардыга чыкты. Ал эми Айбарча, ал эмнеге Бектурга турмушка чыгууга макул болду? Анан чабарман кыйпычыктап, бир нерсе айта албай калгандай, оозун таптап барып токтоп калды. Дагы айта турганың барбы? Деди Биарслан. Айбарча ханбикенин сизден алган алтын канжары бар экен. Гүлай ханбике ага эмнегедир өчөшүп калып, ошол алтын канжарды уурдатып алып, Бектур баатырга Айбарча берип жиберди деп жөнөтөт. Айбарча ханбике канжарын таппай калат экен. Аны Бектур баатыр сулуу кыз мага өзү канжарын жиберип, жактыраарын билгизип жатса, деп куда түшүп келип той кылат. Куттемир Каган карындашын күчтөп күйөөгө узатмакчы болуптур. Окуянын андан ары эмне менен бүткөнүн укпадыңызбы тегин? Ушундан кийин гана Биарслан бир азга жеңилдене дем алды.
Демек анын аруу белегин Айбарча берген канжарын өзүнө каршы курал катары колдонушуптур да. Деми кысылып, жүрөгү ооруп чыкты. Эмеле жек көрө баштаган Айбарчаны кайра аяп кетти. Канжарды берген үчүн өзүн да күнөөлүү сезди. Мунун айынан арызган кызы канча азаптарга кабылыптыр. Айбарча ханбикенин азыр абалы кандай? Деди анан кайрадан көңүлү тынчыбай. Куттемир каган Айбарчаны өз өргөсүнөн чыгарбай камакка алып, Бектурду ким өлтүргөнүн издеп жатыптыр. Бул сөздүн канчалык чындыгы бар экенин билбейм деген, бирок тыңчы мага Гүлай ханбике тууралуу да укмуш кеп айтты, деди чабарман. Айт тезирээк. Куттемир каган Баяс баатыр менен кармашуу үчүн жайлоодогу элин Суяп сепилине көчүрүп жатыптыр. Көч бара жаткан жолдо калың камыштын арасынан жолборс чыга калып, кол салыптыр. Гүлай ханбике минип бара жаткан ат үркүп кетип, бийкештин буту үзөңгүгө илинип чыкпай калыптыр. Атырылган аргымак кызды бир канча жерге чейин сүйрөп кетип, бети башы жолдогу таш тикендерге жарылыптыр. Куттемир каган мен кыйын деген дарыгер табыптарын алдыртып, кызын дарылатып жатат дешти. Бирок аны көргөн айрым табыптар кыздын жаагында аябай чоң тырык калат дешиптир. Эми Гүлай ханбике сулуу эмес эле тырык бет кызга айланыптыр деп катуу уудуу кеп болуп жатат элде. Ханзада эмне дээрин билбеди. Эки тарап качан беттешет экен? Деп сурады анан чабармандан калтыраган үнү менен. Анысын билбейм тегин. Күзгө жетпей жакынкы күндөрдө башталат окшойт. Тегин бир аз кончукпай калды. Анын ойлору чар жайыт болуп бир жерге токтобой жатты. Атасы менен агасы Сасанидтердин шахы Ормиздин колу менен жан аябай салгылашып, ар бир жоокер аба менен суудай керек болуп турган чак. Бирок Куттемир жеңилип калса, каганаттын ички биримдигине дагы доо кетет. Эгер 40 уруу кыргыз өз ара жоолашса, ашыналар Сасанидтерге туруштук бере албайт. Атаян, деди Биярслан болгон күчү менен ордунан тик турганга аракет кылып. Битикчини чакыртып, агама кат жаздыр. Айбарча үчүн гана эмес, каганаттын бүтүндүгү үчүн Суяпка аттана турганымды билдир. Мага караштуу түмөн колду тезинен мага кайра жөнөтсүн. Атаян чоочуп кетти. Бирок деген, сиздин абалыңыз начар. Сиз азыр ал тургай атка түз олтура албайсыз да. Жок, намыс мени ат жалына отургузат. Эгер мен азыр барбасам, Айбарчаны гана эмес, каганаттын намысын кошо жоготобуз. Куттемир каганга жардам берип, Баястын жолун тосушубуз керек. Ошол күнү Шегуга шашылыш кат жөнөттү. Атасы менен агасына ар бир жоокер кымбат болуп турган кезде өзүнүн бул жоругу акылга сыйбай турганын жигит аңдап эле турду. Бирок бул жолу Шегу ага аскер жиберсе, Суяп чебине аттанып, Баяска каршы согушуп, Куттемир каганга жардам берүүнү чечти. Бул ирет Айбарчаны кандай болсо да куткарып чыгуу керек. Кадырман угарман, сиздер Гүлнура Жумалиеванын «Мен сүйүүнү тандайм» чыгармасынын финалдык бөлүмдөрүн уктуңуздар. Эртең чыгарма өзүнүн соңуна чыгып жыйынтыкталат. Окуянын аягы кандай бүтөрү сизди кайдыгер калтырбайт. Андыктан каналдан алыстабаңыз. Алдыда сиздерди автордун калемине таандык Алча гүлдөгөн түндө романынын уландысы жана жаңыдан жарык көрө турган «Менин сүйүүм Альби» аттуу чыгармаларды тартуулайбыз. Эгерде чыгарма сизге жакса, лайк басып, өз пикириңизди калтырыңыз жана каналга катталууну унутпаңыз. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.